Гарри Поттер киносундагы биз билбеген кызыктар. Гарри Поттер киносундагы башкы каарман Гарри Поттер. Анын ролун Даниэль Рэдклифф аттуу актер ойногон. Даниэль 12 жаштан баштап 22 жашка чейин Гарри Поттер тасмасында ойногон. Ал съемка учурунда 160 көз айнек, 80 сыйкыр таякча талкалаган. Актердун маңдайындагы шрамды элге жакшынакай ачып берүү үчүн дизайнер 5800 жолу өзгөртүп түзүп чыккан. Гарри Поттер тасмасында жалпысынан 250дөн ашык жаныбарды тартууга туура келген. Гарри Поттер киносундагы эң чоң жаныбар бегемот, эң кичинекей жаныбар таракан. Гарри Поттер киносунда баштан аяк узун сакал менен тартылган Хагридтин сакалына съемка учурунда чычкан кирип кеткен. Съемка учурунда балдардын ден соолугуна зыян келтирип албоо үчүн атайын заманбап учуучу шаймандарды колдонушкан. Съемка убагында балдардын жанында ар дайым тиш доктуру жүргөн. Келишим боюнча, жаш актерлордун ден соолугуна физикалык зыян болбосу үчүн спорт менен машыгууга тыюу салынган. Жалгыз уруксат берилген спорт — гольф. Себеби оюнда башкалар менен физикалык байланыш болбойт. Хогвартс сыйкыр мектебинин сырткы макетин жасоо үчүн 88 сүрөтчү тынымсыз эмгектенген. Аталган мектептин ички жасалгасы үчүн 40 жумушчу 7 ай иштеген. Ар бир бөлүмдөрүндө бир канча жумушчу 3-4 ай бою киного жараша өзгөртүп жасап турган. Ал эми сыйкыр мектебинин алдындагы мрамор тепкичин түзүү үчүн 250 сүрөт тартылган. Хогвартс мектебиндеги кыймылдоочу тепкичтер чынында бирөө эле болгон. Калганын компьютердин жардамы менен жасалган. Сыйкыр мектебиндеги эң чоң бөлмө жыйындар залы. Бул залдын ичине 2 кабаттуу Лондон автобусунан 22 даанасы батат. Аны курууга 100 тонна куруу эмеректери керектелген. Кинонун биринчи бөлүмүндө жыйындар залына чыныгы тамактарды коюп тартышкан. Бирок тамактардын көбү желбей, чиригендиктен башка бөлүмдөрүндө жасалма тамактарды гана колдонушкан.